Жумажан Кырчиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Физика 7-класс, мугалим Муканова Гүлзат. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үндүн чагылышы, жаңырык, ультра үндөр. Сабактын максаттары. Үн, жаңырык жана ультра үн жөнүндө түшүнүк алабыз. Үндүн жаратылышы, ультра үндүн касиети, жаңырык жөнүндөгү түшүнүктөрүбүздү кеңейтебиз. Жаратылышты таанууга, эмгекке тарбияланабыз. Үн толкуну абада таралганда жолунда ар кандай тоскоолдуктардын болушу мүмкүн. Жарык толкуну сыяктуу эле үн толкуну да жолундагы тоскоолдуктардан чагылат. Чагылган үн адамдын кулагына негизги үндөн айырмаланып угулат. Бул кубулушту жаңырык деп атайбыз. Ультра үндөр биздин кулагыбызга үн катары угулбаган, жыштыгы 20 000 Гц жогору жаткан толкундар ультра үндөр деп аталат. Мындай үндөрдүн бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Ультра үн өндүрүштө кеңири колдонулат. Анын жардамы менен машиналардын тетиктериндеги боштуктарды, жаракаларды аныкташат. Биздин угуу органыбыз кулак. Кулагыбыз менен айлана чөйрөдөгү ар кандай үндөрдү угабыз. Медицинада болсо ультра үн оорукчан адамдын денесиндеги шишиктерди, жаратты, дартты аныктоого жардам берет. Айрым жаныбарлар, мисалы жарканат, дельфин ультра үндүн жардамы менен өз ара байланышат, азыктарын таап жешет. Үйгө тапшырма. Тема боюнча класстер түзүү. Саламатта калгыла балдар.